слайд. Күнүмдүк жашоодо салттын орду. Кезеги боюнча канчанчы экенин билбей калдым. Ушул 30тан ашты окшойт. Жалпысынан 40 тема, өзү ошо 40 жумага 10 айлык курс. Биз сентябрдан бери өтүп атабыз. Ошондо дагы бир аз калды. 10 чактысы. Күнүмдүк жашоодо салттын орду. Биз бул курстун башында мен эсимде бир 5-чи, 6-чы темада салт, анан каада деген теманы өткөнбүз. Ошол темага катышкандар барбы? Анда суроо, салт деген эмне, каада эмне? Ошону бир аз ажыратып алалычы, андан ары бул темага өтөлү. Салт деген эмне эле? Эрежеси. Негизги жашоо эрежеси. А каада деген? Дагы? Жөн эле деңгээли же кандай? Коомдогу эгерде салтка карата айтылган мааниде каада деген түшүнүктө, анда салтты аткаруудагы адамдын мүмкүнчүлүгү, дарамети, анын аброю дейбизби, деңгээли, ошонун баарын камтый турган мындай бир так аныктама жок бизде, чындап келгенде. Бизде ушуга чейин талаш тартыштын баары ушунда келип атат. Каада деген эмне дегенде, ар бир иликтөөчү, изилдөөчү же окумуштуу дейбизби, ошо каада деген түшүнүккө ар кандай аныктама берип атып, бизде бир аз чаташкан пикир калыптанып калган да. Бирок макалдарда айтылгандарды талдап көрсөк, эл арасында айтылып калган чыгармачылыкта, эл чыгармачылыгында, фольклордо айтылып калган түшүнүктөргө таянсак, анда каада деген бул ошо салт, көбүн эсе салтты аткаруудагы бир көрүнүш. Салт негизги эреже, жашоонун эрежеси. Ал талдоого алынбайт. Жаман салт, жакшы салт деген түшүнүк болушу мүмкүн эмес. Ал эреже. Мисалы, түшүндүрүштү мен бир аз кайталап коеюн башында. Оюндун эрежеси болот. Мисалы, жөнөкөй спорт оюнун алалы. Баарыбызга маалым болгон футбол. Азыр биздин мамлекетибиз футболду аябай колдоп атабыз. Футбол оюнунун белгилүү бир эрежелери бар. Футбол аянтчасы экиге бөлүнөт, эки тарапта эки тайпа ойнойт. 10дон оюнчусу бар, бирден дарбазачысы бар. Дарбазасы менен кошо белгилүү эрежелерге баш ийет. Бут менен ойнойт, дарбазачы кол менен кармасы мүмкүн белгилүү чекке, андан ашканда бут менен гана ойнойт деген негизги эрежелер бар. Суроо: футболдун кайсы эрежеси жаман? Кайсы эрежеси маанилүү, кайсы эрежеси маанилүү эмес деген суроого жооп таба аласыңарбы? Мындай логикага же болбосо акылга сыйбай турган нерсе. Эреженин жаман, жакшысы, негизги, кошумча деген түшүнүк жок. Эреже деген эреже. Бир эле эреже бузулса эмне болот? Оюн токтойт. Оюн бузулат деген. Салт деген ошондой түшүнүк. Ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнө таандык болгон жашоо эрежелери бул салт. Ал салттардын келип чыгышы, калыптанышы, түптөлүшү ал башка. Биз ошо мурунку темада айтканбыз. Кыскасы, негизги эреже. Ал талдоого алынбайт. Аткарса болобу, болбойбу, мага жагабы, жакпайбы деген мамиле болбойт салт. Ал эреже. Бирок тилекке каршы бүгүн биз ошондой мамиле жасап атабыз салтыбызга. Кааласак аткарабыз, кааласак аткарбайбыз. Эң негизги маселе ошо салттын эреже катары бизге эмне берет? Ушул суроону силерге узаттым. Эреже экен, болуптур. Анан эмне берет бизге салт? Эреже катары. Тартипти. Дагы? Иреттүү жашоону. Дагы? Кандай? Тарых, салтпы? Мүмкүн, кайсы бир деңгээлде, бирок негизги жооп эмес го дейм. Баалуулук? Тарбия берет. Дагы? Ошо тарбия деп айтылды. Негизинен мен мындай деп айтам элем. Кандай гана салт болбосун, эреже болот атпайбы? Эл катары, улут катары жашоо эрежеси, улутка же элге таандык болгон жашоо эрежеси. Ал негизги түшүнүктөрдү камсыз кыла турган бир эрежелер. Биринчи, коом ичиндеги негизги маселе эмне? Эл үчүн. Биздин көчмөн маданиятына же болбосо көчмөн дүйнө таанымына таянганда элдүүлүк деп коебуз. Эл деген тутумду айтканда негизги маселе элдин ичинде эмне маселе? Биримдик, ынтымак. Ынтымак, биримдик, бүтүндүк маселеси. Ички мамилелердин жөнгө салынышы, тартиби. Ошонун баарын камсыз кылчу эреже бул салт. Демек, салттын биринчи багыты бул элдин
ички мамилелерин жөнгө салуу менен тартибин камсыз кылуу. А негизинен бирден бир максаты элдин ынтымак биримдигин бекемдөө, бүтүндүгүн сактоо. Бул биринчи. Экинчи маселе, көчмөндүк дүйнө таанымга таянып туруп айталы. Дагы жашоо үчүн эң керектүү маселе эмне? Коом ичинде маселени чечтик. Экинчи маселе эмне? Эми ал коомдун ичинде тынчтык. Ызы чуу, тирешүү болбосун, ал ошонун ичинде. Ынтымак болсо, ошол нерсе болбойт. Жок, дүйнө тааным десейличи, дүйнө тааным. Элдин, улуттун, адамдын дүйнө таанымы негизги 3 түшүнүккө байланат. Биринчи коом таануу, адам таануу, коом таануу. Экинчи маселе эмне? Табият, жаратылыш. Демек, көчмөндөр үчүн экинчи жашоонун негизги маңызы боло турган эмне маселеси бар? Жаратылыш менен адамдын ортосундагы мамиле, шайкештиги. Мына салттардын экинчи багыттуу чоң максаты бул адам менен жаратылыштын ортосундагы мамилени жөнгө салуу. Салт негизи ушул эки чоң маселени камтыйт. Адам коомдун ичиндеги ынтымак биримдик маселесин, мамилени жөнгө салуу, эрежени тартипке салуучу эрежелер, эрежени дебедим, тартипке салуучу эрежелер. Экинчиси адам менен жаратылыштын ортосунда мамилени жөнгө салуу. Ушул жалпысынан салт. Анан биз эң алгачкыда ошо салт менен каада деген теманы талдап атканда мен мисалга бир 2-3 эле салтты айткам, эсиңизде болсо, үйлөнүү салты боюнча, же болбосо баш кошкондо салт боюнча кандай эрежелер бар. Анан адам төрөлгөндө, өлгөндө ошого байланыштуу негиздүү окуялар. Бирок күнүмдүк турмушта салттар аябай көп. Биз ушуну билип билбей, түшүнүп түшүнбөй, аны салт экенин дагы балким маани бербей, бирок кээ бирибиз дейбизби, же көбүбүзбү аткарабыз. Анан кээде маани деле бербейбиз. Ушу салтпы деп коебуз. Ошо жөнүндө сөз кылабыз. Суроо жокпу? Салт боюнча. Каадасы бул салтты аткарууда адамдын дарамети. Мисалы, салт бирде эреже. Бүгүнкү жашоодо өзгөчө бул мындай баса белгилеп кетчү нерсе, адамдын коомдук ээлеген ордуна жараша белгилүү бир эрежелерди аткарууда анын көрүнүшү, шаан шөкөтү дейбизби, айырмаланып турат. Мисалы, үйлөнүүдө коелучу, кайталоо иретинде болсо дагы. Үйлөнүү тоюн өткөрүп атканда, тойдун эрежеси салт боюнча тойдун негизги максаты, эрежеси белгилүү, бата алыш керек. Эл катарына кошуп, жаңы бүлөнү, үй бүлөнү эл катарына кошуп, элдин батасын алуу, Бирок бирөө той бергенде мүмкүн 100 киши чакырат. Бирөө той берсе мүмкүн 1000 киши чакырат. Айырма барбы? Экөө тең эрежени сактайт. Салтты аткарат. Эл чакырып бата алат. Бирок бирөө 1000 киши чакырганга кудурети жетет, бирөө 100 эле киши. Маселе кудуретте эмес. Адамдын каадасына жараша ошол тойдун да деңгээли болот. Эгерде адамдын катышы, аброю, наамы чоң болсо, мисалы элдик адам болсо, анын каадасы өзүнөн өзү мындай чектөөгө алынбайт да, мындай чоң болот деген. Мисалы, көрүнүктүү адам өлгөндө мынча адам келип топурак салсын деп чектей алабызбы биз? Мүмкүн эмес. Айтматов деле мисалга айталычы. Айтматов бул дүйнөдөн өткөндө, аны акыркы сапарга узатып атканда канча адам келип топурак салды? Ким билет? Мүмкүн эмес айтууга. Эч ким аны чектей да албайт. Мына ошол көрүнүш, маселе салт аткарылды. Эл келди, топурак салынды, кошок кошулду, жокто ырдалды, жана башка жана. Бирок салт аткарылды. Эреже бузулган жок. Салт боюнча койдук. А бирок канча келип агылып келгени, кандай болгону, анын мындай расмиси кандай өткөнүн, филармониядан алып чыгып, жанагындай өзүнүн бир кандай десем бир салтанат дебейин, эми өзүнүн бир аземи сыяктуу дегендей, эми азем дегенде туура болуп алат го ушул. Кыскасы ошонун баары аткарылышы ошол каадасы болот. Айтматовдун каадасы эл адамы болгон үчүн, эл билгиси болгон үчүн. Анын каадасы ошондой бийик болду дагы, ошончолук эл катышты. Анан маселе Айтматов ошолордун ар бири менен мамиледе алакада болгон деген талап жок ал жерде. Демек каада деген ошондой болот. Ошол сыяктуу каада туруксуз. Мисалы жана макалда ошентип айтылат да, аш көп болсо каада көп болот деген сөз. Адамдын жашоо деңгээли, элдин, коомдун жашоо деңгээли
бийик болсо, бардар турмуш болсо, бакубат тынчтык мезгил болсо, кандай гана тойду өткөрбөгүлө тим эле төгүл чачыл болушу мүмкүн. Аны чектөө да мүмкүн эмес. Же болбосо чектөө туура эмес. Маселе ысырап маселесинде ал башка. А салт ал бирдей. Кандай убакыт күн болбосун салт эреже бирдей алып калат. Негизинен түшүнүктүү болуш керек. Мен мындай кириш сөз катарында салтты түшүндүрмөсүн айттым. Эми